Туугандар, барыңыздар биздин турнирибизге кош келипсиздер. Бул абсолютно бекер, эч кандай акча төлөштүн кереги жок. Жөн гана ошол условияны сакташ керек. Анткени биз ошол XM брокер менен чогуу биргеликте кылып атабыз. Ошого XM брокердин ичинде өтөт. Эгерде кимде-ким XM брокерге ката элек болсо, шоту жок боло турган болсо, ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр до конца. Анан уже аягында барганда уже сиздер турнирге катталып калган болосуздар. Эгерде кимде-ким XM шоту болгон болсо, акыркы 2-3 минутаны ошо мына регистрация болгондон кийинки видеону көрүңүздөр. Ошол 3 минуттан ичинде эле сиздер катталып койсоңуздар болот. Эгерде XM'де шотуңуздар болгон болсо, барыңыздарга ийгилик. Буюрса мындан да чоңураак турнирлерди кылабыз. Азыркы приздер айта кете турган болсок, $600 приз болот. Общий 10 адамга бөлүнүп берилет. Ал $200, $100 ушул сыяктуу. Андан кийин дагы өзүбүздүн жекече белектерибиз болот. Туугандар, барыңыздарга ийгилик. Ушул видеону до конца көрүп, бекер турнирге катышып, өзүңөрдү сынап көрсөңөр болот. Биздин Instagram аккаунтубуз бар, карасаңыздар, могул жерде биздин Instagram аккаунтубуз. Эми бул жерде карасаңыздар, мына описанияда link.ee деп турат. Ошол ссылканы бассаңыздар, сиздерди мындай окного, терезеге чыгарат. Бул терезеде сиздер билесиздер, бул жерде жүздөн-жүз доступ берет. Ошону басабыз дагы, туугандар, киребиз. Киргенден кийин бизде могул жерде регистрация деп турат. Бул ушул бизге регистрация окносу. Регистрация окносунда биз могул жакта эгерде англисче болуп калса, бул жерден эң үстү жагындагы жогорку жакта оң жактан биз языкты өзгөртүп алсак болот. Бизге азырынча орусча жакшы эле. Анан бул жерде страна проживания Кыргызстан деп турат. Эгерде Россияда же Москвада болсоңуз, бул азырынча XM ал жакта иштебей атат. Ошондуктан аз пока Кыргызстанды көрөстүрө берели. Андан төмөн жагында бизде L почта деп турат. Көрдүңүздөр, L почта деп турат. Эми L почтага биз өзүбүздүн L почтага Gmail болсо болот, iCloud болсо болот. Ушул сыяктуу почталарыңыздар болсо, кимде iPhone болсо iCloud менен кирсеңиздер болот, ушул сыяктуу кылсаңыздар болот. Эми бул жерге жазабыз биздин L почтабызды, жаңы ачкан. Жаздык. Анан могул жерде паролду эң негизги жери, туугандар, бул жерде бир чоң таңга менен башталыш керек паролдуку. Анан бир цифра болуш керек. Жок дегенде анан не болуш керек? Бир мындай знактар, же точка, же үттүр, ушул сыяктуу знактар болуш керек. Эми бул жерге мен Аманбек чоң таңга менен карасаңыздар, А чоң таңга менен болду. Анан 2003, допустим. Анан бир точка кылып койсом, мына сонун болуп чыкты. Эми бул жерде карасаңыздар, есть код партнера деп турат. Эми бул жерге ушул код менен кирсеңиздер, сиздерге ар бир депозит салган сайын көптөгөн акцияларды, анан депозитиңиздерге бонус кошуп берип турат. Андан тышкары $30 дагы кичине көбөйтүп коюшу мүмкүн, туугандар, бирок точно не точно. Эми караңыздар, туугандар, бул жерде я выражаю согласиены басабыз, анан уже регистрацияны бастык, туугандар. Мына проверьте свою L почту деп турат. Эми сиздерге мисалы iPhone'да бизде мисалы почта болот. Мисалы карасаңыздар, могул жерде почта деп турат. Ушул почтага бизге сообщение келген болот. Же болбосо кээ биринде email деп турат. Samsung, Redmi телефондордо, анан iPhone'да да кээде ошо email болуп калат. Эми мына входящий киребиз, туугандар. Бул жерде обновление кылабыз. Обновление кылсак, могул жерде подтвердите свой адрес электронной почты деп турат. Көрдүңүздөр, Эми бул жерге подтвердите адрес кылабыз биз, туугандар. Кылсак бизге мына автоматически бизге эмне кылды? XM'ге кирди. Могул жерде принять все деп турат. Ушуну басабыз. Эми туугандар, мына биздин брокердин сайты. Эми буну биз кааласак эмне кылабыз, туугандар? Кааласак бул регистрация болгондон кийин App Store'дон биз эмне кылсак болот? App Store'дон биз XM'дин приложениясын өткөрүп алсак болот. Могул жерде XM деп туруп, XM брокер деп туруп, туугандар, биз бул жерден программа приложениясын өткөрүп алсак, бизге дагы удобныйраак болот. Бирок азыр мен сиздерге сайт менен эле көргөзүп берейин. Могул жерде турат, туугандар. Бул жерде бизге эң маанилүүсү кандай? Эң маанилүүсү бизде бул ар бир брокерде сиз регистрация болушуңуз керек. Регистрация болгондо алар сиздердин паспортуңуздарды жана башкаларды сурайт. Анткени деген алар сиздин адам экениңизге ишенип, анан акчаны киргизгенде чыгарганда ишенимдүү адамга чыгарып киргизип атат экенбиз деп ойлойт, туугандар. Көрдүңүздөр, Эми биз биринчи очередте могул жерде турат, карасаңыз, выполнить деп турат. Көрдүңүздөр, Могул жерде выполнить деп басабыз. Выполнить деп бассак, бизге мондай окно берет, караңыздар. Могул жерге номер жазабыз, туугандар. Азыр. Могул жерден туугандар, азыр получить код кылабыз.
Qancha? Keldi? 75. 38 qanchalik? 60. Код кылдыгына ушул жерде эми биз паспорттагы өзүбүздүн даталарды киргизебиз туугандар. Фамилия деген жерге биз фамилияны жазабыз. Эми дата рожденияга бул жакта тандайбыз. Муну басабыз дагы. Далее басабыз. О. Improved FX деген. FIBO 11-22-30 англисче. Бул жерге туугандар адрес жазабыз. Ошуна город деген жерге Ош жазабыз. Улица деген жерге любой адрес боло берет туугандар бул жерде. Бул жерде биз адрес Мирсатов. Бул жакка да адрес деген жерге да Ошту деп жазып койсок болот туугандар. Анан мына улица номер дегенге мисалы улица любой улицаны Мирсатов канча 1 почтовый индекс Оштукун жазабыз 723 500. Далее видите свои данные инвестора деген жерге нет деп жазабыз. Далее басабыз. Далее басабыз. Эми бул жерде жанакы паспорттагы адамдын мындай кылсак тууганда сүрөтү. Бул жерде я даю согласие. FIBO 11-22-33 англисче кичинекей тамга менен. Бул жерде туугандар биз национальный идентификатор тандайбыз, ID картты тандайбыз. Анан бул жерге ошол ID картты эмне кылабыз? ID карттын сүрөтүн тартабыз ушул жерге. Тартып киргизип оң жак, алды аркасын. Мына бул. Алдын кылабыз, тарттык. Кармалап турсак өзү тартып алат, жакшы болгондо. Обратная сторона. Эми подтверждение басабыз туугандар. Эми мына бетибизди тартып коебуз. Ушу көргөзгөндө караңыздар. Бул жерге туугандар подтвердите адрес проживания дегенде биз түндүктөн алып келсек болот. Бул жерде туугандар услуги дегенге келе турган болсок, мына прописка деп турат. Прописканы басабыз. Справка временной прописки кылабыз туугандар. Оформить заявку кылабыз. Могу бизге чыкты. Эми биз буну сохранить этип алабыз. Могу жерден сохранить файлы. Эми сохранить. Могу жерде сохранить этебиз. Эми кайра XM'ге келебиз.
XM'ге келебиз. XM келип нажмите для загрузки дегенди басабыз. Нажмите для загрузки. Выбрать файл. Жанагы файлдагы биздин бул жерден адрес проживаниянын файлын ушул жерден киргизебиз туугандар. Бул жерден киргиздик. Киргизгенден кийин отправить документ деп жатат. Отправить документине басабыз. Болду туугандар. Бул жерде биз данныйларыбызды баардыгын киргиздик. Статусту проверить кылып коебуз. Бул жерде карасаңыздар, бул жерде сиздерге мына болду уже документтериңиздер кетти. Эми биз 24 сааттын ичинде сиздерге мына жерде ваш счет верифицирован деп чыгып калат. Анан бонус алган келгенде ещены басабыз туугандар. Бонусу деген жерге киребиз. Кирип туруп мына без депозитный бонус басабыз. Бассак мындай получить деп мына подтвердить счет болуп калат. Бул подтвердить счет азыр биз 24 саат болду деген үчүн подтвердить счет деп турат. А так эмне болот? Бизде ушул жерде получить $30 деп чыгат. Ушул жерден басабыз дагы $30 алабыз туугандар. Болду. Туугандар, счет верификация өткөндөн кийин бизде главный актында ушундай турат. Бул жерде бизде конкурсы, копи трейдинг деп турат. Ушул жерде биз кубоктон сүрөтүп турган конкурсы дегенди жерди басабыз. Бассак бизде ушул конкурс боло турган жерге алып кирди. Ал жерде бизде ожидается дегенди карап туруп, эң төмөн жакка түшө турган болсок, бул жерде Аман Кап 2026 деп турат. Азыр меники присоединиться деп турат, бирок ошол жерде бассаңыздар сиздерге участвовать деп чыгат. Ошону басып коесуздар. Болду туугандар, 5 күндөн кийин сиздерге счет берилет. Ошол счет менен торговля кылып, анан ошол $600 жарымынан көбүн ушул сыяктуу катышып утуп алсаңыздар болот туугандар. Мурун XM'де счет боло турган болсо, же мурун иштеп жүргөндөр болсо да катыша алат. Алар кылыш үчүн могу жерде стандарт деп турат. Ошол стандарт дегенде счет турган жерди баса турган болсок, открыть новый счет деп турат туугандар. Ошо открыть новый счетту басабыз, далее кылабыз. Далее кылып, анан акырында жанагы парольдор турган жерде бизде бул жерде код партнера деп турат. Ошол код партнердан басып туруп, Aman FX деп жазабыз туугандар. Аны жазбасак биз конкурска туташа албайбыз. Ал конкурс бизге көрүнбөй калат. Ошону жазабыз дагы, анан открыть новый счет кылабыз. Открыть новый счет кылгандан кийин, анан биз ошол счет менен ошол конкурсы деген жерге киребиз. Главный окнодогу конкурсы деген жерге кирип туруп, ожидается деген жерге киребиз дагы. Анан эң төмөн жакка түшө турган болсок, Aman Cup 2026 деп турат. Ошол жерде биз баса турган болсок, биз участвовать деп чыгат. Ошол жерге катышып, эми ошол конкурстун башталышын күтүп турабыз. Дагы толугураак маалыматты Telegram каналдан алсаңыздар болот туугандар, катталып коюңуздар.